Иммунитетти көтөрүүнүн ыкмалары. Иммунитет төмөндөп кеткенде оору келип чыгат деген сөздү баарыбыз эле угуп жүрөбүз. Бирок иммунитет деген эмне экенин жакшы биле бербейбиз. Ар түркүн оорулардын алдын алып, ден соолугубуздун сакчылыгында турган иммунитет тууралуу төмөндөгү кеңештерден угуңуздар. Иммунитет бул организмдин инфекцияларга жана чоочун заттарга каршылык көрсөтүүсү. Иммунитет туубасы жана кийин пайда болгон делип экиге бөлүнөт. Туубаса иммунитет бул адамга түйүлдүк кезинен эле апасынан өтөт. Ал эми кийин пайда болгон түрү адам ооруга кабылганда эмдөөдөн улам пайда болот. Иммунитет дайыма бир калыпта иштесе, анда организмге коркунуч туулбайт. Башкача айтканда, инфекциялык, аллергиялык ооруларга чалдыкпайт. Адам вирус жана инфекциялардан иммунитети аркылуу коргоно алат. Ошондой эле иммунитет адамдын суукка, ысыкка, радиацияга жана кислотага туруштук берүүсүн камсыз кылат. Эгер иммунитет төмөндөп кетсе, анда организмге кирген микробтор, вирустар, мителер жашап кетет да көбөйө баштайт. Иммунитетти жогорку деңгээлде көтөрүүчүлөргө буурчак, итмурун, сарымсак, какым, деңиз капустасы, чычырканак, инжир, жаңгак, женьшень, брокколи капустасы, савис, апельсин, болгар калемпири, ашкабак жана батат. Бул таттуу картошка. Ушулар иммунитетти жогорку деңгээлде көтөрүүчүлөргө кирет. Ал эми жогоруда айтылгандарга кошумча катары атайын адис, Тибет медицинасынын доктору, фитотерапевт Анархан Надированын кеңешин угуңуздар. Күздө, жазда эле эмес, жыл бою иммунитетти поддерживать этип жүрүш керек да. Иммунитет деген эми иммунитет жөнүндө айтып берсек аябай сөз көп болуп кетет. Бирок кыскача айтып кетели, иммунитет эми кандай оору болбосун, кандай өнөкөт оору болбосун, мисалы үчүн спид болсо деле, рак болсо деле, бронхит болсо деле, иши кылып кандай ички оору, сырткы оорулар болсо дагы, ошонун дарылоодо биринчи принцип ошо иммунитетти көтөрүү да. Эгерде кишинин иммунитети жогору болгон болсо, ал эч убакта ушул оорулар менен оорубайт, эч кандай оору менен оорубайт. Ошон үчүн кандай ооруну дарылаганда дагы эң биринчи ушу иммунитеттен башташ керек. Ал эми жөнөкөй эле кишилер баягы эч качан оорубаган кишилер, же улгайып калган кишилер, же жаңы эле бир өнөкөт оорудан жакшы болуп келаткан кишилер, айрыкча ушу силер айтканда жазда, күздө иммунитетти сөзсүз жогорулатыш керек. Жогорулатыш үчүн эми биздин регионго караганда иммуномодулятор деп коет, иммуностимулятор деп коет, ушул иммунитетти жогорулатуу немелерди, препараттар. Аны эки чоң группага бөлсөк болот. Биринчиси ал биогенный препарат деп коет. Биогенный препарат эми биздин регионго ылайыктуу, ал прополис, ал арынын продукциясы деп эсептейбиз. Мумио, ушул эки гана препарат биогенный стимулятор деп коебуз да, биздин регионго ылайыктуу. Бирок башкалары да бар, ал биздин региондо жок болгондон кийин аны атпай эле коелу. Экинчи чоң группа бул өсүмдүктөр деп айтабыз. Өсүмдүктөрдүн арасынан эң иммуномодулятор, иммуностимулятор дегендер бул биринчи эхиноцея, элеутерокок, женьшень. Бирок эми сиздер таң калышыңар мүмкүн, бул өсүмдүктөр бизде өспөйт. Чындыгында бизде өспөйт, бирок буну биз азыр эч кандай дефицит эмес, эксиктиги жок. Тыштан бизге кайсыл аптекага барсаңар бул препараттар бар. Бирок акыркы убактарда женьшень биздин тоолуу аймактарда кезигет деп жүрүшөт. Бирок ошондой болсо дагы баардык эле ушул өсүмдүктөрдү иммуномодулятор экен, иммуностимулятор экен деп жөнөкөй эле колдоно бергенге болбойт. Эми чөптөр жөнүндө айтып кетсек, өсүмдүктөр жөнүндө ушул бүт баардык ушул өсүмдүктөрдүн баардыгын эле чогултуу мезгили туура болуш керек, эң биринчи. Кээ бирде бир оорулар келип таарынып келишет. Паланча доктор мага ушундай чөптү айтты эле, алып ичтим, эч кандай таасир болгон жок деп врачты жаманаттуу кылат. Бирок ал врач туура эле айткан, бирок врач мүмкүн кандай кылып чогултуш керек, же барып эле аптекадан алып эле, аптекадагы бул жалган эмес. Аптекага барып кайсыл өсүмдүктү алсаңар дагы коробкасын ачканда ал кайсыл чөп экени белгилүү эмес да, баардыгы эле күрөң түстүү болуп эле туура эмес заготовка жасаган, туура эмес чогултуп алган. Эми бүгүн иммунитет жөнүндө сүйлөшүп атканыбыз үчүн эхиноцея, алар эми элеутерокок дегендер бизге сырттан келет. Ал эми женьшень айтып кетсек болот. Женьшеньдин чогултуу мезгили ушу күзгө мал келет да, анын тамырын алыш керек. Тамыры болгондо дагы гүлү кыпкызыл болуп, жашнакай болуп гүлдөп турган убакта ошондон гана таанып алса болот. Ошондо да ай толгон мезгилде, анын кечки убакта. Эгерде ошол эле женьшень тамырын күндүз алып койгон болсо, же болбосо ай жаңырып аткан убагында алып койгон болсо, анын эч кандай таасири болбойт. Ошондуктан өз мезгилин алган чөптү гана туура колдонсо болот. Булардын баардыгынын өзүн туура колдонуу ыкмалары бар. Мисалы үчүн ошол эле женьшень жөнүндө айтып кетсек, жазгы күн ысык турган убакта аптапта колдонгонго мүмкүн эмес. Кандай түрүндө болсо дагы, суу эретме болобу, спирт ачмасы болобу, же кандай болсо дагы суу кайнатмасы болобу, иши кылып женьшендин эч кандай дарыларын колдонууга мүмкүн эмес. Муну дагы көп жерде жазылган эмес. Көп кишилер билбейт, ал эмес врачтардын баардыгы да билбейт деп айтсам болот. Ошон үчүн муну женьшенди ушул иммуномодулятор, иммуностимулятор катары ушу күздө гана колдонот.
колдонсо болот. Күздө эрте жазда анан кийин кышында ишылып жайда колдонууга мүмкүн эмес. Аны жаш балдарда колдонсо болот, улгайып калган кишилерде колдонсо болот. Бирок ошону колдонгондо анын килограммына, салмагына көрө, жашына көрө колдонулат. Биринчи, экинчи, бир эл гана колдонбой турган жери, эгерде ошол женщинге кандайдыр бир аллергия, идиосинкразия деп коет, баягы индивидуальный непереносимость деп коет. Бир гана ошол кишиге ошол туура келбей калышы мүмкүн. Идиосинкразия деген эми бул аллергиянын бир түрү. Ошондой оору менен ооруган киши болобу, бала болобу, жаш балабы же улгайып калган киши аны колдонууга мүмкүн эмес. Калган учурларда болсо иммунитет көтөрүш үчүн колдонсо болот. Эми азыр биздин колубузда бар нерселер ошол растительный өсүмдүктөрдүн арасына кирген алой өсүмдүгү. Алой өсүмдүгүнүн бардыгына белгилүү. Айымдардын бардыгынын терезесинде алой деген өсүмдүк болсо керек. Бул дагы илгертен баягы совет заманынан андан мурда деле ушул иммуномодулятор, иммуностимулятор, биостимулятор катары кеңири колдонуп келген да. Мүмкүн өзүңүздөр билесиңер, ал инъекция, укол түрүндө көп жасалат. Ошондой иммуностимулятор катары да. Аны эми үй шарттарында бул эң эле оңою алойдун 3 жаштан жогору болгон өсүмдүктү гана колдонуш керек. Ошондо дагы 5-6 күн аны үзүп алардан мурда 5-6 күнгө чейин сугарбаш керек. 5-6 күн өткөндөн кийин аны жоон болгон жалбырактарын алып туруп, кадимки муздаткычка 1-2 сутка коюп коет. Себеби биостимуляция толугу менен болуш үчүн. Андан кийин анын ширесин чыгарып алып туруп колдонсо болот. Эми көпчүлүк элдер үчүн эмне үчүн колдонсо болот? Ошол эле эң биринчи иммунитет көтөрүш үчүн. Кандай вирустуу оору болобу, бактериалдык оору болобу, инфекция болобу, ошолорго каршылык бериш үчүн абдан жакшы иммуностимулятор болот. Аны болгон ширесин эзип алгандан кийин бир эле чай кашык ширесин, алойдун ширесин 100 грамм кадимки балга аралаштырып, ошол аралашманы бир чай кашыксан 2-3 жолу бир күндө, жок дегенде бирок 5-6 күн ичип коюп менин иммунитетим жогорулуп калды деген туура эмес. Аны жок дегенде бир ай ичиш керек. Андан кийин бир жума перерыв жасап ара берип туруп, кайра дагы бир ай ичсе болот. Баягы биогенный стимуляторлор жөнүндө болсо прополис, ушул мумион дагы эми табылгыс дары деп айтсак болот. Бирок азыр жасалма түрлөрү көбөйүп кетти да. Мисалы үчүн чоң алайдан бизге мумио келет. Бир жылда бышып жетишкени 6 килограмм гана мумио болот да. Эми азыр кайсы аптекага барсаң, Ош базарына барсаң деле мумио деген нерсе көп. Ал эми ичине мен аралаштырып койгон, баягы партиядан да коркпогон, Кудайдан да коркпогон кишилер болот экен деп, ошо ден соолугун, адамдардын ден соолугуна зыян келтирип акча табам дегендер ушул азыр чыныгында көбөйүп кетти. Ошон үчүн мумио абдан табылгыс дары, табылгыс иммуномодулятор, иммуностимулятор деп айтсак болот. Бирок мумион дагы ошол өзүнүн ошо жаш баладан 5 айлык баладан улгайып калган кишилерге чейин колдонсо болот. Бирок бул женщинге окшобой эле ошол жыл бою колдонсо болот. Колдонгондо мумион эми дозаларын айтып кетиш керек. Мисалы үчүн 5 айынан 1 жашка чейинки балдарга 0,02 грамм гана колдонуш керек. 1 жаштан 8 жаш балдарга 0,05 грамм колдонуш керек. Ал эми 8 жаштан 14 жашка чейин жана ошондой эле жогоруда улгайып калган кишилер 0,1 грамм, 0,2 грамм ошо граммны көрүп, өзүнүн килограммына эгерде салмагы 70 килограмм болсо 0,2 грамм эле жетип калат. Эгерде 80ден ашып кеткен болсо, андан көбүрөөк болуш керек. Ошон үчүн ошо дозасын туура колдонсо. Колдонгондо дагы 1-2-3% түрүндө гана колдонот. 1-2-3% деген эми аны сууга эритип 1 граммды 100 грамм сууга эритсе 1% болот. 2 грамм эритсе 2% болот. Сууга эритип же болбосо сүткө эритип ичсе кадимки ошо иммуномодулятор, иммуностимулятор. Эми биздин колубузда болгону азыркы жашоодо эми баягы женщинди, эхиноцея, элютрококкту издебейли, ошо алой менен мумио, ошондой эле прополис дагы абдан жакшы, арын продукциясы ошолорду колдонсок абдан жакшы. Сиздер Тибет медицинасынын доктору, фитотерапевт Анархан Надированын кеңешин уктуңуздар.